Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага. Мен азыр 3-4 маселе берем, ошонун бардыгын протокол ташма кылып берип койсок. Ошо биринчиден Ош шаары боюнча Алмаз Акынжанович өзүңүз жакшы билесиз. Ош шаарына Акылбек Сөмөкчү өзү айткан, эгерде 1 миллиардга жакын салыкты көтөрө турган болсо, биз 1 миллиард сом кошуп беребиз деп айткан. Бирок азыркы күндө Ош шаары ошол 1 миллиардга жакын сумманы көтөрдү өздөрүнүн бюджетин. Бирок бизден Акылбек Сөмөкчү айткан 1 миллиард кошуп беребиз деп. Ошону мүмкүн болсо эртелетсе. Өзүңөр билесиңер, Ош шаарындагы ичинде көйгөйлөрдүн бардыгын мен ушунга чейин айтып келем. Жол маселеси боюнча, жана ошондой эле тазасы боюнча, бала бакча боюнча, мектеп боюнча, эми ушулардын бардыгын эгерде ушул 1 миллиард кошулуп бере турган болсо, ички жолдор боюнча батыраак бүтмөк да. Жана ошондой эле Алмазжан Акынжанович 100 миллион доллар боюнча мен өткөн жолу айткан болчумун. Ошол боюнча азыркы күнгө чейин жооп келди. Ошонун жообун эртерээк берип койсоңор. Сизипин Кыргызстанга келгенде Ош Бишкек шаарларына 100 миллион доллардан бөлүп берген. Ошол 100 миллион доллар Ош шаарына бөлүнгөн акча эмне болду? Ошол боюнча. Жана ошондой эле Ош Арабан жолу боюнча дагы мен протокол тапшырма берген болчумун. Ушунга чейин баштар элек. Ошону баштаса. Жана ошондой эле Ош Кара Суу жолу боюнча мен протокол тапшырып берем. Ош Кара Суу жолун башынан карап жаңыдан салбаса болбой калыптыр. Ошол боюнча дагы мен протокол тапшырып берем. Ош Кара Суу, Ош Арабан боюнча транспорт министрлигине түздөн-түз ошо протокол тапшырма берсеңиздер. Тез ранчыны аткарышсын. Жана жогоруда айткандай, Алмаз Акынжанович, жогоруда айттым, 1 миллиард боюнча дагы мүмкүн болсо тездетпесе Ош шаарына. Мен ушунга чейин көп жолу айттым. Чындыгында азыркы күндө биздин президентибиз өзү колдоп, Каракол шаарына жана ошондой Жалал Абад шаарына ошо колдоп, жакшы өнүктүрүү боюнча шаарлардын бюджетине, ошо республиканын бюджеттен акча бөлүнүп жатат. Ош шаарындагы биздин Кыргыз Республикасынын 2-чи борбор шаары болгон Ош шаарына дагы ошол 1 миллиардты эртелетип берсе. Рахмат. Урматтуу Нурбек Өрбекович, ушулардын бардыгын протокол тапшырма катары сунуштап койсоңуз. Рахмат.